Кыш болобу, жай болобу, бульварда 2-3 саат басып жүрүү мага адат болуп калды. Башында жөн эле басып жүргөндөй сезилчү. Кийин түшүндүм. Мен жөн эле басып жүргөн эмес экенмин. Мен акырын өзүмдү кайра чогултуп жүрүптүрмүн. Ар бир кадам менин ичимдеги башаламандыкты ордуна коюп жаткандай. Ошол убакта ден соолугума көңүл буруп, эң негизгиси чачырап кеткен ойлорумду кайра жыйнаганды үйрөндүм. Кээде аудио китеп угам, кээде ийгиликтүү адамдардын жашоосун угам, кээде жөн эле кулакчысыз басып өз үнүмдү угам, кээде бышыктоолорду кайталап коем, кээде ичимден өтөт, дагы бир аз чыда деп сүйлөп коем. Убакыт өтүп үйгө келгенде таң калчумун. Жашоом ошол эле, көйгөйлөр ошол эле. Бирок ичиңдеги адам акырын өзгөрүп жаткан экен. Баягы күңүрт тарткан дүйнө жарык болуп калгандай. Жашоонун эшиги толук ачылбаса да, ичинен жарык көрүнүп калгандай. Ошондо түшүндүм. Адамдын жашоосу сыртынан эмес, ичиндеги тартиптен башталат экен. Намаз окуйм, истихфар айтам, зикир кылам. Күндүзү сүрөт тартам, кийимдерди чыгарам, кардар издейм. Инстаграмдар, телеграмдан жол издейм. Эң негизгиси өзүмдү да, бирөөнү да күнөөлөөнү азайттым. Анткени күнөөлөп олтуруп жашоо өзгөрбөйт. Аракет кылганда гана кыймыл болот экен. Бир кезде YouTube аркылуу акча тапса болобу деп да издеп жүрдүм. Таппай жаттым. Интернет сатууга кирип кеттим. Башында билбейм, процент койгонду да билбейм. Бирок аз болсо да иш жүрө баштады. Ошондо түшүндүм. Үмүт чоң болуп келбейт экен. Ал биринчи жолу бир заказ болуп келет экен, бир телефон болуп келет экен, бир жакшы сөз болуп келет экен. Бир күнү артка карап туруп ойлондум. Мени куткарган акча эмес экен, мени куткарган менин кайра кылган аракетим экен. Ошондо өзүмө да сөз бердим. Канча жыгылсам да кайра турам. Канча жолу баштасам да кайра баштайм. Анткени менин окуям бүтө элек болчу.